Бул апта саясий жаңылыктарга бай болду. Дүйшөмбү күнү 19 жаштагы Бурулайдын өлүмүн иликтөөдөн кийин 23 милиция кызматкери иштен айдалды. Эскерте кетсек, буга айынын 27 күнү 19 жаштагы Бурулай Турдалиева Жайыл райондук ички иштер башкармалыгында аналак ашкан Марс Бөдөшев тарабынан бучакталып өлтүрүлгөн. Кулжа айынын 5-inde Догоев Дастан Давлетович президенттин кеңешчиси болуп тайындалды. Буга чейин Догоев мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси болуп эмгектенген. Ушул эле күнү коррупция фактысы боюнча экс-премьер Сапар Исаков жана мурунку мэр Кубанычбек Кулматов УКМКнын убактылуу кармоо жайына камакка алынды. Бул боюнча экс-президент Алмазбек Атамбаев Сапар Исаковду жана Кубанычбек Кулматовду камакка алуу чечими бул коррупция менен күрөшүү эмес деп үн катты. Шаршемби күнү Сооронбай Жээнбеков Кытайга мамлекеттик сапар менен барып, Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушту. Жолугушууда Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы кызматташтыктын мындан ары өркүндөтүүнүн келечеги талкууланды.